Бул жерде турган түркүн шириндиктер даамдуу даярдалган тамактардын көптөгөн түрлөрүн 3 ай нөөмөт менен окуган тили аялуу балдар өз колдору менен жасаган. Алар азыр экзамен тапшырууга камынып жатышат. Сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай мугалимдин жардамы менен балдар оюн эркин түшүндүрүп беришти. Экзамен алган мугалимдердин суроолоруна так жооп берип, жасаган иштеринен мыкты деген баага татышты. Бул курстун эмне өзгөчөлүгү болду? Биз буга чейин деле көп эле жарандарыбызды кесипке ээ кылганбыз. Бирок бул балдарыбыздын бизди таң калтырганы өтө мындай бир кызыгуунун жогору болгондо болду да. Аябай кызыгышып, ар бир мастерди, мугалимдин оозунан чыккан ар бир сөздү, ар бир кыймылды ушунчалык кабыл алышып, ошону кайра практика жүзүндө жасаганга ушунчалык ынтызар болушту да. Ашпозчулук курсунда жалпысынан 18 улан кыздар аяктоодо. Алардын жаш курагы чектелген эмес. Арасында 18 жаштан 20 жашка чейинкилер да бар. Алар өлкөдөн ар кайсы областтарынан арыз аркылуу кабыл алынган. Аталган курс Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ири жана чакан иш берүүчүлөрдүн кызматкерлердин жөндөмү менен квалификациясын жогорулатууга көмөк көрсөтөт, акысыз курстарды уюштурат. Фонд кепил болуп берет. Ошондой эле дагы бир негизги компоненттердин бири бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды окутуу болуп эсептелет. Себеби коомчулукта билесиздер кээде көп көңүл бурулбай калат экен. Ошого фонд биз азыр көрүп атканыңыздардай курсту уюштуруп 113 кесип лицейде ошо повар ашпозчу кесибинде окуттук 17 адамды. Вот ийгиликтүү окушту. Азыр эми буюрса сертификат алышат и келечекте балким өздөрүнө жардам бериши мүмкүн. Балдардын кубанычы чексиз. 3 нөөмөт ичинде көп нерсени үйрөнүп, ашпозчулук кесиптин сертификатына ээ болуп, абдан толкунданып жатышкандыгын биз менен бөлүшүштү. Не умела. Только немножко маме помогала, немножко дома, а здесь я научилась лучше готовить. Мне очень понравилось готовить. На теории трудно, а на практике, когда своими глазами видишь, уже тогда легче понятно, а на теории сложнее. Окуучуларды жаркын жашоого өндөп, жеткиликтүү деңгээлде маалымат берип, бир кесиптин ээси кылган мугалим тили аялуу балдар менен иштешүү эч кандай кыйынчылык жаратпагандыгын айтып, аларга активдүү жашоо образын түзүү хоббиси экендигин билдирди. Бүгүнкү, например, бир жерде бир борщ жасасак, биринчи темада, например, мисалы, ошону үйгө барып жасап келип атайын, куюп келип, эжеке жеп көрүңүз окшоду деп мага келип атат да. Ушунчалык адамды неме кылат да. Бир жагынан аябай сүйүнөсүң, экинчи жагынан ушунчалык ынтызарлык, жакшынакай балдарыбыз бар. Белгилей кетсек, Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду 2012 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасы жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан кол коюлган финансылык келишимдин негизинде түзүлгөн. Кесиптик билим берүү жана Көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча экинчи долбоорунун алкагында ачылган. Долбоор Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан аткарылат. Фонддун негизги максаты кесиптик билим берүүнү туруктуу каржылоосуна шарт түзүү жана кесиптик билим берүү окуу жайлары менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы кызматташууну өркүндөтүү менен бирге жумушсуздукту азайтуу жана компанияларга квалификацияны жогорулатуу, кадрларды даярдоо болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү, бул биздин 3 айлык курсубуз Азиатский банк развитиянын ФРЕН Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып жүргүзүлүп атат. 2016 жылы Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду тарабынан алдын ала квалификация жүргүзүлүп, Ош облусу боюнча 14 кесиптик лицейдин арасынан 9 кесиптик лицей тандалып алынган. Алардын 6-су Алай, Араван, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жайгашкан. Ош шаары боюнча 3 кесиптик лицей аталган долбоор бүткөнгө чейин башка кирбей калган кесиптик лицейлерде кайрылып алдын ала квалификациядан өтүп кызматташууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда фондко 20 миңге жакын кайрылуулар келип түшкөн. Айзада Мурзалиева, Нурлан Төлөнов, Илим Турсунбай уулу, билим жаңылыктары.